YouTube'га кирип, могул видеону ачсаңар, экранда көрүнүп турган Нун, рыба на спине, которая покоится земля по исламу деп. Жерде исламдын чыныгы жүзүн ачкан чечендер исламдын окутуусу боюнча Аллах жерди жаратыптыр. Ал жерди китти жаратып туруп, ошол киттин үстүнө жайгаштырып коюптур. Жер түз экен деп исламдын окутуусуну өздөрүнүн китептеринин негизинде айтып берген мурда. Анан айтып берсе, аны исламдын алымдары жок, аны силер туура эмес түшүнүп атасыңар, аны мындай түшүнүш керек, анан тигиндей түшүнүш керек деген жалгандарын айткандан бул видеодо дагы бир жолу көзгө сайып көргөзүп, исламдын өздөрүнүн китептерин айтып берип атат мына деп. Муну өзүңөр ачып көрсөңөр болот, орус тилинде 40 мүнөттөн ашык экен. Биз баарысын көрбөй эле үзүндүсүнө токтолуп кетсек. Сами можете посмотреть асары как на чернильницу или скрижали света, или посмотреть, что пишет о них Ибн Касир. Все они слабые. Теперь почитаем Тарих ат-Табари. Ибн Джарир ат-Табари, Тарих ар-Русуль ва аль-Мулук. История пророков и царей, 1 том, 50 страница. Если кто-то скажет, если дело обстоит так, как ты описал, что Аллах создал землю прежде неба, то как понять слова Ибн Аббаса? Нам передал Усайль ибн Абдул-Аля аль-Асади, сказав, нам рассказал Мухаммад ибн Фудейль от Аль-Амаша, от Абу Зубайяна, от Ибн Аббаса, который сказал, первое, что Аллах сотворил, это перо. Он сказал ему, пиши. Оно спросило, что мне писать, о Господь? Он сказал, пиши предопределение, судьбу. И перо записало все, что будет до судного дня. Затем Аллах поднял пар воды, и из него были образованы небеса. После этого он создал Нун, огромное существо по некоторым толкованиям, гигантская рыба или кит. И земля была распростерта на его спине. Когда Нун задрожал, земля начала колебаться, и тогда Аллах укрепил ее горами, которые удержали ее на месте. Поэтому Жерде чечен айтып берип аткандай, Аллах Нун деген балыкты же китти жаратып турганын үстүнө жерди жайыптыр, жер түз экен деген окутууну Ибн Аббас калтырган. Ибн Аббас деген бул Мухаммедтин аталаш бир тууганы болгон. Кээ бириңер көрүп мындай күнөөм санасаңар, муну жалган нерсени көрсөтүп атат десеңер, өзүңөр ачсаңар болот. Мына бул жерде жазылып турбайбы? Сары менен белгиленген сөздөрчү. После этого он создал Нун, огромное существо, по некоторым толкованиям гигантская рыба или кит деп жазсаңар эле Google'га кирип өзү эле чыгып калат. Мусулмандардын өздөрүнүн сайтта өздөрүнүн окутуусу. Мына ошону ачып көрөлүк. Мына үстүндө арабча жазуусу, арабча кандай болуп жазгандыгын, анан астында котормосу да. Толкование аята Нун. Во имя Аллаха милостивого и милосердного. Всевышний Аллах сказал, Нун, клянусь пером или письменной тростью и тем, что они ангелы записывают. Коран 68.1.2. Курандын 68 сүрөсү, Калам сүрөсү 1-2 аятына берилген түшүндүрмө. Комментарий Ибн Касира. Ибн Касир чечмелеген боюнча да. Некоторые сказали, что смысл его слова «нун» – громадный кит, плывущий по огромному океану и несущий на себе 7 земель. Так говорил имам Абу Джафар бин Джарир ат-Табари. Ибн Башар поведал нам от Ибн Аббаса, что тот сказал, первым из того, что создал Аллах, было перо, которому он сказал «пиши». Перо спросило, что же мне писать? Он сказал, напиши судьбу всего. Тогда оно поспешило написать обо всем, что будет с того дня, вплоть до дня наступления часа. Затем он создал Нун и поднял водяной пар, из которого растеклось небо и расстелилась земля по спине Нуна. Тогда Нун заволновался, и земля начала шататься, но Аллах укрепил ее горами, которые вознеслись над землей. Бул жерде кандай айтып берсе, ошондой эле бул жерде дагы ошондой айтылып атат да. Аллах Нунду жаратыптыр, ал кит экен. Анын үстүнө жерди жайыптыр, түз кылып. Андан башкаларынан жердин үстүнө адамзат башкалар дагы жаралган дейт. Биз бала кезде мектепте окуп жүргөндө
мугалимдер өтчү эле тарых сабагынан илгерите көп кылым мурда адамдар караңгы кезде ушинтип ишенчү, жер түз деп. Ал жер болсо киттин үстүндө болот, киттин астында суу бар деп. Анан биз ошол илгерки караңгы кезде ушундай ишенчкен десең, көрсө бул жөө жомок Курандан алыныптыр да. Ислам дини чыгарган. Муну чыгарганы Ибн Аббас. Ал эми Ибн Аббас деген бул Мухаммедтин пайгамбарынын аталаш бир тууганы болгон. Ошонун түшүндүрмөсү боюнча жер ушундай экен. Ошол эле Куранда буга чейин мен айтып бердим эле, муну Google'га YouTube'га кирип дагы Сулаймандын учуп жүрүүчү килеми десеңер чыгат. Сулаймандын пайгамбардын учуп жүрүүчү килеми болуптур, Куранга ылайык. Анда 600.000 посадочный местосы бар экен, ошого бүт баарысы менен отуруп алып, аскерлер менен үй бүлөсү баарысы отуруп алып туруп, анан ушу менен учуп жүрүшкөн. Деген жөө жомокко илгери ишенишчү, караңгы эл. Ал эми бүгүн адамдар бүгүнкү күндө 21-кылымда дагы ушуга ишенет. Ал турмакпын, мына сайтын ачып койсо 21-кылымда эч бир тартынбай эле жазып койгон, биз ушундай ишенебиз деп. Мына могу белгиленип турган сөздөрдү Google'га кирип жазсаңар эле чыгат. Издеп да ора болуп отурбайсыңар. Мына ошол кандай жазылып турса, ошону Google'га жазып туруп бассаңар эле чыгат. Өзүңөр окуп көргүлөчү мына. Бул мусулмандардын өздөрүнүн китеби мына. Үстүндө арабчасы турат, астында орусчасы турат. Ибн Аббас ким десеңер, мына аны да Google'га кирип Ибн Аббас ким болду эле деп жазсаңар, мына кем был Ибн Аббас для Мухаммада деп жазсаңар чыгат бу жерде. Ибн Аббас был двоюродным братом пророка Мухаммада. Он приходился сыном Абу Ибн Абдаль-Муталибу, дядя пророка. Ибн Аббас также был одним из самых выдающихся сподвижников пророка и известным толкователем Корана. Мухаммедтин эң эле жакын сахабаларынын бири Ибн Аббас. Жана Куранды чечмелөө жагынан эң белгилүү адам болчу дейт. Анан ошол чечмелеп айтып түшүндүрүп берип атат Ибн Аббас. Жер түз, ал киттин үстүнө коюлган. Ошол боюнча жүрөт. Анан ушул исламдын жөө жомогуна ишенесиңерби? Өзүңөр ойлонуп көргүлөчү мындай 21-кылымда. Видеого лайк басып, каналга катталып, бул видеону башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар.